Назура каталогду ачтым. Бул жерден өзүңө керектүү продукцияларды тандап аласың. Мен балдарга арналган продукцияны тандадым. Жуунуучу средство, шампунь. Мен сага мисал катары эле көрсөтүп атам. Ушундай кылып бетке арналган тандасаң болот. Ночной кремдерден корзинага салабыз. Макияж жашыл болуп калгандан кийин корзинага түштү деген белги. Сен эми 100 баллдык продукция тандап өзүң заказды жасайсың. Андан кийин корзинага киребиз. Корзинага кирип өзүңдүн жасаган продукцияларыңдын же заказыңдын тизмесин карап көрөсүң. Мына жерде астында канча балл экендиги көрсөтүлүп турат. Азыр менде 62 балл болду. Бирок мен сага мисал катары көрсөткөндүктөн 100 баллды толук жасаганым жок. Мынакей итого 1837 дейт. Оформить заказ. Эми бул жерден обычный заказды тандайсың. Бизде 4 шагыбыз бар. Обычный заказ тандагандан кийин период кетти. Андан кийин бюро биосин тандайбыз. Эми сен кечээ суроо бергендей эле мен кайсы жерден заказымды аламын дедиң. Ушул жерде сен тандайсың. Мына Бишкек 878, анан 823 деген турат. Ушул экөөнүн бирөөсүн тандайсың. Мынакей мен мисал катары көрсөтүп атам. Бишкек 878, период. Эми 3-чү шагга келгенде сен ушул каталогдон новичок болуп жазылгандыгың үчүн бул жерде комплимент деген бар. Мына комплимент биоси деп компания силерге подаркасын берет, өзүнүн белектерин. Анан бул жерде парфюмдар. Менде азыр 100 балл толук жасаган жокмун, ошон үчүн парфюмдар мага чыккан жок. Сен 100 балл жасасаң сага чыгат. Бул жерденчи парфюмерная вода, өзүңө керектүүсүн тандайсың. Анан каталог керек болсо, эгер каталог менен иштейм десең, каталог тандасаң болот. Анан периодду бастым. Азыр периодду басып 4-чү шагга өттү. 4-чү шагга өткөндө сенде мына жерде ушул эменин компаниянын подаркаларына сага бериле турган подаркалардын сен жасаган заказдардын тизмелери чыгат. Анан ушул складда калбай калган болсо, ар бир кээ бир продукциялар жок болуп калышы дагы мүмкүн. Азыр негизинен 2-3 жолу мен мисал катары жасап көрдүм. Бирок баары эле бар чыгып атат. Эгерде жок болуп калса, мына продукция сары түскө боелуп калат. Ошондо сенин балың азайып калат, 100 балга жасагандыгың азайып калат. Кайра сен корзинага барасың же назадты басып артка кайтасың дагы. Ошол продукциянын баллы канча, ошол баллга тең келе турган башка бир продукция тандап туруп кайра жибересиң. Анан сохранить дегенди сөзсүз түрдө басасың. Сохранитти бассаң, сенин жөнөтүлгөн заказдарың ушул кабинетиңе сохранить этилет жана бюрого жөнөтүлөт. Мынакей.